Ала Тоо аянтындабыз, урматтуу мекендештерим, досторум, жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Кыргыз республикабыздын эң бир кооз жана баа жеткис биздин дүйнөгө таанымал болгон Бишкек борбор калабыз, Бишкек шаарындабыз. Бизде ондой болгон туристтер дагы аябагандай көп көрүнүп жатат туристтер. Сиздерге биздин көрсөтө турган максатыбыз Ала Тоо аянтынын тегерек четин көрсөтөлү дедик. Тазалык кандай учурда бул жерде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул жер болсо ошол тарых музейи. Эмнегедир былтыр эл абдан көп болчу, бирок быйыл эмнегедир эл аз. Ондай болгон түркүн түстүү гүлдөрдү эгип, көркүнө көрк кошуп, аябай бир сонун жаратылышты көрсөтүп коюштур. Биздин туубуз желбирей берсин, эч качан жерге түшпөсүн дейбиз туубуз. Могул жерде дагы устакелер жумушун аткарып жатышат. Мен бир нерсеге таң калдым Бишкекте. Бир 2 жолу көрдүк. Бир мындай абалы оор машинанын аркасынан гай кубалап келип, кыргыз тилинде сүйлөп жатат да. Токтот, чекеге чык депчи. Машинең токтобойт деп. Анан кайра эле бир 20 мүнөт өтпөй 5-7 күчтүү машина анын да аркасынан кууп келип, ага орусча кайрылып атат. Остановите деп. Неге мындай мамиле кылышат? Мен ушул нерсеге түшүнө албадым. Эгер түшүнгөндөр болсо, комментарийга жазып коюңуздар. Окуп түшүнүп алайын. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен, түбөлүк жүрөккө орнодуң сен. Сонун ырлар дагы арналып, канчалаган ырлар чыккан Бишкегибизге. Бишкегибиз аябагандай гана сонун, көрктүү, эли ыймандуу, жөнөкөй, кеңпейил эл болобуз негизи кыргыздар. Алакандай өлкөбүз болгону менен өтө бир бейиштин төрүндөй жерибиз бар. Канчалаган улут бар, бирок жери жок. Канчалаган улуттардын жери бар, бирок тынч жашай албайт. Биз Кудайга миң мертебе шүгүрлөр айтабыз. Мекенибиз тынч. Ар бирибиз өз үйүбүздө, өз бала чакабыз менен тынч өмүр сүрүп жатабыз. Мындай болгон кооз, кереметтүү өлкөдө. Жакында эле биздин могул туубуз столбосу алмашып, бийиктелип коюлду. Чынында өтө бийик экен. Ол жерде болсо биздин жигиттер, ту кайтарган жигиттерибиз дагы ту кайтарып турушат, азаматсыздар. Туристтер дагы аябагандай көп көрүп жатабыз Бишкек шаарыбызда. Эми мамлекетибиз тынч болсо, мамлекетибиз гүлдөп өссө, туристтер өздөрү издеп келет. Жана бир кеткенден кийин кайра келе бере турган бир мамлекет болушубуз керек, өлкө болушубуз керек. Адеп бизде
согуш боло берсе, тынчсыздык боло берсе, эч ким келбейт. Ошого ынтымагыбыз биринчи орунда болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Борбор калабыз Бишкектин так ортосунда жүрөбүз. Бишкекке келиңиздер. Бишкекте аба ырайы салыштырмалуу Оштон караганда бир аз салкыныраак экен. Анан күн жаап жатат бул жерде. Көп эмес, бирок азыраактан. Сонун, өтө сонун, көз тийбесин. Борборубуз Бишкекке көз да, сөз да тийбесин. Өнүгүп, өсүп, дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекеттерден дагы өтүп, өнүп өсүп жатат. Урматтуу президентибиз Нуркожоевич Садыр Жапаров президентибизге дагы алкыш айтабыз. Жана Камчыбек Ташиев генералыбызга дагы салам айтабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Монтип как раз күтүп аттым эле жигиттердин алмашышын. Сиздерге дагы азыр моундай болгон солдаттардын алмашканын көрсөтүп өтөбүз. Туга жигиттер алмашканы бара жатат. Кыргыздын эр азамат жигиттери, азаматсыздар. Ассаламу алейкум. Жаксыңарбы? Туга ар канча саат сайын алмаштырат? 1 саат. 1 сааттан ба? Жакшы. Жана сиздерге көрсөткөн туунун түбүндө турган жигиттер 1 саат алдын келишкен экен. Эми мынтип 1 саат өтүп экинчи солдаттар кетти. Бул улуттук гвардияга дагы канчалаган жигиттердин арманы. Жигиттер өтө бактылуу жигиттер экен. Канчалаган жигиттер бул жерге келип туу кайтарган тургусу келет, бирок анча-мынчасына буйруй бербейт. Өзүңүздөр да билгендей, буттун өтө бийик көтөрүлгөнү дагы бул бир оор учур. Анткени анча жигиттер буга чыдабаса керек деп ойлойм. Анткени өтө жерди катуу кагып, бутты өтө бийик көтөрүп шак тебиш керек.
азыр алмашат. Жигиттер келгенине тун алдында турган жигиттер 1 саат болуптур. Учурда экинчи солдаттар келип алмашат. Эми булар да 1 саат турат, анан артынан 1 сааттан кийин кайра турган жигиттер алмашып кайтып келишет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, тунун жигиттерин алмаштыргандагы сиздерге көрсөтүп бердик. Бул кызматка келүү үчүн салмактын жана бойдун узундугу жана чырайдын дагы керек. Ошого анча-мынча жигиттер бул кызматты өтө алышпайт. Туну алмаштырып кетишти. Онда экинчи жигит келип турду бул жака. Эмне дейбиз эми, азаматсыздар, жигиттер жашай бергиле, кыргыз элине кызмат кылып. Тынч болобуз, урматтуу көрүүчү. Мекенибиз ар дайым тынчтыкта, амандыкта, элибиз тынч болуп жашай берсин. Кыргызстан элибиз өнүгүп, өсүп, ондай болгон жигиттерибиз көп болсун дейбиз. Колдоо иретинде подписаться болбосоңуздар, подписацияны басып койсоңуздар, жана лайк басып, ой пикир жазгандагы унутпайбыз. Сиздер үчүн Бишкек шаарын дале болсо көрсөтө беребиз.